Талкуу кыла турган темага карата келген конокторду чакырайын. Алгачы талышуу көрсөтүүгө келген каарманыбыз көзү азиз акын Саламат Зарипбекова студиябызда отурат. Ошондой эле жеңеси Махмалча Чычыкыева жана ошондой эле акын катары өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн келген белгилүү акын Айнагүл Базарбаева. Суроолорубуздун диний жагына дагы жооп берүү үчүн келген Имам Сараси медресесинин мүдүрү Бактияр Шарапов. Жана ошондой эле кыргыз патентинин кызматкери жаш акын Акжол Дооранбек уулу. Алгачы дал ушул каарманыбыз туурасында даярдалган сюжетке көңүл бөлөлү, андан кийин маекти улантабыз. Берсечи деген булырга жазайын болгон арманды, башынан айтып өтөйүн жашоодо болгон ал жайды. Жарыкчылык көрсөтпөй, көзүмдү Кудай алганда, жараткан ыраа көрбөдү. Ырымды өзүм жазганды, учуру келсе жаздырам, чакырып кыздар балдарды. Жаза албай кыйноо тарткын деп, оозума ырын салганбы. Кем жараткан ушундай, чын эле дүйнө жалганбы? Жаздырбай коеюн десем, көбөйсө батпай ичиме? Жаздырып койсом азайып, жеңилип калам кичине. Бул ырсаптар акын Саламат Зарипбековага таандык. Учурда 70 жашты таяп калган маалы. Айтымында кичинекей кезинде көзү жакшы эле көрчү, кийин мектепке барган соң көрүүсү начарлай баштаган. Багып алып анан ал чоңойтуп 7 жаш менен Сагындык мектеп окуушуна тартылдым. Анан тартылып окуп, ошондо эле көзүм ооруганда эле анан баягы окуй албай калдым да. Анан көзүм ооруганда окуй албай калдым, окуй албай мектепке бара албай окууга жараксыз болуп калдым, бирок ачык 19 жашка чыкканга чейин ачык эле жакшына көрүп басып жүрдүм. Акын эне ушул жашка чейин келсе дагы турмушка чыккан эмес экен. Буга өзүн күнөөлөйт. Эми мага деле бирөөлөр келген болгон экен, бирок көңүлгө деле толгон жок. Көңүлгө толбогону ошо чындыгын айтканда бир аялы төрөбөгөн эмелер келди. Ал түбөлүк аны менен жашоо аялы төрөбөгөн. Аны менен жашоо аныкы эки турмуш болуп калат. Аны менен жашоо болбойт да. Ошондо деле акылы жоктук, шайлеши жоктук кылып моюн тургупмун. Ошондо деле макулдай берсем, балалуу болуп кала берди. Көзүн кайрадан калыбына келтирип айыктыруу үчүн бир нече жолу дарыгерлерге алып барышкан, тилекке каршы жыйынтык чыккан эмес. Акындык жагын айта турган болсок, жан дүйнөсүнө илхом катары ырлар келип турган, бирок менин ырларым жарабаса керек деп сыртка чыгаргандан уялган экен. Кийин ыр жазууга дагы бир акын түрткү болот. Менен бир күнү ошо радиодон акын Абдырашид Бердибаевдин өмүр баянын алышы 6 айлыгында майып болгон экен. Анан ошо апасы аяк бияк алып берип ырларын эмеси жүрүп, адагы талант ойгонуп ыр жазып бара. Анан 38-жылы ыр жазыптыр. 38-жылы ыр жазууну ой сенин ырыңды апарар деп ада бирөө жаздым да, ошонун ошо Пурунжага алып келиптир, анан алып келсенен ошо ырың жарайт, жакшы жазыпсың деп Жоомарт Баканбаев деген киши алып калып, ошо ишинен чыгарган экен. Ошондон кийин мен ырымды көбөйтө баштадым, меники деле болот окшойт бирдеме деп ырымды көбөйтө баштадым. Көз азиз болсо да ар дайым жанында радиосу бар. Аны көп уккандыктан балким чыгармачылыктын өрчүшүнө бул да түрткү болсо керек. Жалаң радиону айтышуу, чертишүү, ырдашуу дегендерди, бул манасчыларды, манастан эметип жүрдүм. Анан адабий эмелерден келкел, сынган кылыч, көчмөндөр кагылышы, ошондой адабияттык берүүлөрдү дагы радиодон көп уктум. Көбүнчө ошондой радиого берилип, менин ошо радиодон алган информациялар болду да магачы. Учурда акын Саламат Зарипбекованын 2 китеби жарык көргөн. Ырларынын көпчүлүгү армандуу, кайгы моң. Мурда өзүнүн жеңеси, апасы ырларын кагаз бетине түшүргөн болсо, азыркы кезде жазып берген эч ким жок болгондугуна байланыштуу ырлары көкүрөккө сакталат. Мына көңүлдө ырлар, көңүлдө ырды дагы токтотуп койдум. Жазган киши болбосо көңүлдөн көп чыгып жеңилдеп турса, бул жүрөккө дагы кайра чыгабы чыкпайбы, ким жазып берет деген ойлор менен аны көбөйтө берсем, бул жүрөккө дагы кайра таасир этет.
Саламат Зарипбекова кечке бекер олтурбай намаз окуп, зериккен кезде көзү азиз болсо да минтип топташ ойнойт экен. Кагаз бетине түшүрүп берген киши жок, менин ырларым көкүрөктө сакталып калды депчи. Көкүрөктө сактала берип жүрөк оору да болуп бүткөн алдым деп айтып калды. Буга көкүрөгүндө канча ыры бар? Жазылып калбагандан кийин баягы унутулуп калган деле бар. Эми муну баарын эле унутпай, баарын эле көкүрөгүмө сактай берейин десең, эми муну кимде жазылбаса ушу бойдон калабы деген көп ойлор эме болот экен да, көп ойлор адамдын айланамды тергерек деп бурчайт экен дагы. Көп ойлонуп, бир жөнүндө көп ойлонуп, көп аны ишке катып жазылбагандан сактай берсең, бул жүрөккө таасир тиет экен. Намазды кантип үйрөнүп калган? Ким үйрөткөн же бул кичинекейинде көргөндөн үйрөнүп окуп атабы? Эрте эле жашман эле баштаганба, бала кезден эле. Анан эми балалык кылып уктап калып, турбай коюп, окубай коюп, аралыктан жүрүп анан кийин кайра окудум. Анан орозону болсо 12 жаш менен кармаганмын, бир тегеретип өткөзгөмүн. Жаш менен кармап жүрүп, анан ушул 4 жыл болуп калды. Ооруга байланыштуу эметпей калды, кармабай калдым. Орозону кармабай калдым, 4 жыл 5 жыл болду. Эми айтыңызчы, сиз жеңеси катары баягы кичинекей кезинде баргам деп этиңизби? Сиз барганда кандай кыз эле кичинекей кезинде? Мен 55-жылы баргам. Бул 50-жылы төрөлгөн кыз экен. Өзүнүн энеси 49 жашында төрөптүр. Тикенектей бир жакшынакай, чырактай кыз болчу. Чырактай зирек кыз болчу. Аябай жакшы кыз болчу. Ошондо азыр жалгызбы? Азыр бир эжеси бар. Кече ошо жакында эле 40 боло элек бир эжеси, бир акеси өтүп кетти. Дароо эле алып барып көзүн көргөзтү эле же кандайдыр бир себептерден убагында алып бара албай калыштыбы? Балким алып бара албай, ушу бир жай нары бери сүйрөдү, ошо көзүн үйлөтүп, молдогожого апарып антипинте. Анан кийин эле алдынан болбогондон анан ошо доктурга алып келди. 2 жыл доктурга алып келди. Ташкентке алып барды, ушул жака алып келди. Анан акырында доктурлар канында экен, бул болбойт деп коюптур, ошо бойдон. Ошол кичинекей кезинде эле баягы зиректиги, чыгармачылыкка жакын экендиги байкалганбы? Жок, байкаган эмесмин. Мен эми анда ким билет, мен да жиндулук болуп жүргөн кезим окшойт. Жакшы, келиңиз. Эгерде мен ырларды жазбай кое турган болсом, көкүрөгүмдө жүрөк оору пайда болот деп атпайбы? Анан сизде да болушу мүмкүнбү ушундай нерсе? Деги эле болгонбу ушундай? Ырлар топтолуп чыкпай калганда бир өзүнчө бук болуп. Акын энебиз туура айтат, баягы ырларды жазбай жүрөгүмдө көпкө сактасам, мен жүрөк оору болуп калышы мүмкүн экен депчи. Чынында ошондой анын үстүнө тагдырлуу ырды жазыш бул дагы бир 2 эсе оор нерсе деп ойлойм да. Анан бул кишинин турган турпаты оор тагдырлуу болуп атпайбы? Анан бул ошол жүрөгүндө эженин көбүнчөсү баягы өзүнүн оорусуна байланыштуу, көбүнчөсү ушу жан дүйнөсүнө жаракат бере турган нерселер жашайт да. Ошол санаалар жашайт. Ошол санаалар чынында жүрөктү ортуп коюшу бул толук ыктымал. Ырларынын көпчүлүгүн байкадыңызбы? Кайгы муң менен экен да. Анан мен ойлоп атам да, балким ушул баягы ичинде жан дүйнөсүндөгү нерсени адам баягы чыгарып албаса депрессияга түшүп кетет го. Андыктан эже азыр мурдагы жазып берген үчүн адам баары үчүн ушинтип китеп болуп чыгып калыптыр ырларычы. Анан азыр бук болуп, ушинтип ооруп, олтуруп калышы бул ушул ырларды да чыгарбай бирөө мындай чыгып айтып турбаса депрессияга да түшүп стресс болуп кетпейби дейм да. Ооба, түшүп депрессияга түшүп кетиши бул толук ыктымал. Бирок мен азыр эженин тагдырына кичине бир баягы тагдырынан тааныш болуп отуруп, эженин ушундай бир өзүнүн жан дүйнөсүн түшүнгөн жеңеси бар экенине сүйүнүп отурамын да. Жан дүйнөсүн түшүнүп, ошол жанында өзүнүн баласындай, кызындай көрүп, курбусундай көрүп, ошол жан дүйнөсүндөгү
сана барбы, ыр барбы, баягы кайгы капа барбы же кубаныч барбы, баарын тең ортогуш бөлүшүп, ырларын жазышып берип отурган эжеге менимче ушу Алла Таала деле ыраазы болсо керек. Ооба. Ыйлабаңыз апа, эмне ыйлап атасыз? Сиздин сөздөрүңүз бир аз апанын жүрөгүн оорутуп койду окшойт, Албетте баягы энеси катары болуп калды да ошон үчүн окшойт. Аллах Таала адамдын өзүнүн баягы көтөрө алгандыгына, эркине жараша, анын күчүнө жараша сыноо берет эмеспи? Андыктан бул апанын дагы башка адамдардын алдында өзүнүн баягы даражасы көп болсо керек дейм да, Аллахтын алдында. Албетте бул апа туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга хадиси кудисиде келет, ачык айкын Аллах Таала өзү айтат: "Мен кайсыл бир пендемдин жакшы көргөн эки нерсесин алып койсом, андан кийин ал пендем ошого ыраазы боло турган болсо, мен ал пендеме бейишти бермейинче ыраазы болбойм" деген. Ал эки жакшы көргөн нерсесини эки көзү. Инсандын эки көзүдөн башка жакшы көрө турган нерсеси жок экен. Апабыз эгер ушуга ыраазы болуп, тагдырыма ыраазымын, Алла ушундай көргөзгөн күнүгө ыраазымын дей турган болсо, булардын бейиши даяр. Намаз окуп жатканда ал жерге бакча болгондугу, намаз окуп жаткандыгы ал жерде даражасынын дагы бийик болгондугу, намаз окуп жаткандыгы ал жерде дарыялардын, суу сундуктардын деги эле бейиштеги бериле турган нерселердин көп болгондугу деп дагы эсептейбиз. Кыргыз патентке каттатыш үчүн эмне кылыш керек? Апалардын чыгармалары менен, китептери менен бир аз таанышып чыктыңыз да, эфирдин башталганга чейин бир аз таанышып чыктыңыз. Анан өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы. Эмне кылыш керек? Кантип каттатыш керек? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы бар. Бул бардык интеллектуалдык чыгармаларга, интеллектуалдык объекттерди каттоо менен алектенет. Биз ошол жерде кызматкер болуп иштейбиз. Анан Саламат эжекенин эки китеби жарык көргөн экен. Биринчиден бул жерде УДКБ номери берилген. Берилген. Эгер эже ушул ырларымды кийин башка бирөөлөр көчүрүп жазбаса, идеясын алып коет деген коркунуч болгон болсо, мисалы уурдап алат деген коркунуч болгон болсо, бизде автордук укук жана чектеш укуктар боюнча атайын башкармалык бар. Ошол жердин дал ушул автордук укук боюнча каттоо сектору бар. Эгер чыгармачыл адам өзүнүн бир чыгармасын же болбосо 5 китеби болобу, 1 китебин каттатуу үчүн атайын күбөлүк берилет да. Болгону эжекенин 2 китебин алып барып биз 500 сом акысын төлөсөк, катталып калат. Андан сырткары бул жерде өзүнүн документтери, паспортунун копиясы, китебинен бир даанадан Кыргыз патенттин архивине калтырыш керек болот да. Бул эмнеге калтырат? Анткени дегенде эртең бир талаш маселелер жаралып калган болсо, юридикалык күч болуп бере алат да бул китеби. Бул архивден алып чыгып, былыр ушул жерде сакталган, ушунчанча жылы жазылган, китеп ушунчанча жыл жарык көргөн, бул ушул авторго тиешелүү деген тастыктама берет да. Дагы мындан башка дагы бирден даана китептери барбы эжеке? Бар болсо, мисалы мен ушул 2 китеп да чыгарылса, 2 китеп менен автор болот. Калганы жазып эле. Ооба, эгер копиясы бар экен. Эгер мүмкүн болсо мен жоопкерчилигимди алайын. Эгер бир даанадан китеп берсе, каттатып, күбөлүгүн алып бергенге мен жардам берейин. Андан сырткары мен азыр Кыргыз патентте бул юридикалык гана күч болуп берет да. Ал күбөлүкчү, эртең талаш маселе болот. Анан эл журтка калайык халктын катмарына жаштар менен тааныштыруу үчүн өздөрү аракет кылыш керек. Мен жардам берейин деп ойлойм, себеби бизде Нурборбор эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясы бар, ошонун президентинин орун басарымын мен. Азыркы күндө бизде Жаңы толкун адабий клубунун чогулушу болот. Ушул ар бир ишемби күнү саат 3-тө Баялинов атындагы, Касымал Баялинов атындагы китепканада өткөрүлөт. Ошол жерге эжени эгер каршы болбосо чакырып, ырлары менен тааныштырып, бир маек уюштуруп бергенге жоопкерчиликти алайын. Кол чалар. Сонун. Ошол өзүң айткан жерге эми мына балдар апарат, ал келиним, ал деле неме жанакы мугалим окуган неме балдарым деле апарат. Ошол жерге барганда
Ошо акча анча мынча акча керекпи ушу өзүң айткандай мына китепти жаздырыш үчүн? Эч кандай акча каражаттын кереги жок. Бизде жаштар өзүбүз чогулуп, атайын уруксат алып ал жерденчи жумасына бир жолу жаш акындар, жаш жазмакерлер чогулуп, бири-бирине ырларын окушуп, арыз муңун айтышып дегендей чогулуш болот да. Келиңиз, Махматжан апа, сиз эмнеге ыйладыңыз? Кайсы сөз жүрөгүңүздү оорутты? Ушул жашта ушу бир өзүнчө жакшы болгондо башкача очор бачар, үйлүү жайлуу болуп, мен деле ушул карыган алдымда мунун ары бери сүйрөп ээрчитпейт элем. Өзү менен өзү болот эле. Эми апага суроо береличи. Буга чейинки сүйлөшүп калганыбызда музыкалык аспаптарды дагы бир учурда ойночу элем деп калды эле. Кайсы музыкалык аспапты ойной алат, кайсысын билет? Баян менен аккордеон болчу. Биринчи гармошканы үйрөнүп анан баянды үйрөнгөмүнөн баян. Аккордеонду да эми жакшы биле алган эмесмин аны. Аккордеонду чалаучу үйрөнгөм, анан баянды жакшы эле үйрөндүм эле, анан калып кетти. Көкүрөгүндө арманын айтсынчы, эмне тилектиги, эмнени кыялданат, эмне кылсам дейт? Кем болгондон кийин, өксүп болгондон кийин арман толо эле да, бирок ошондой болсо дагы бир туугандарым өтүп кетти. Мына ушу кишинин, бу кишинин чалы менин эң улуу ага болсо, агам болчун азыр ошонун колунда ошонун балдары багып атат. Бир болгон арманым мына жанакыл майра жанакылардай болуп бир айтышпай калган бир арманым болду. Майра арманым айтат да? Эми ушу көздө. Айтыр. Көздө. Анан эми көздөн бул болсо Алла Тааланын берген бекем бешениме жабыштырган илдети болду. Будан эми кача да албайбыз, кутула да албайбыз, ушул ойдон өтөбүз эми. Туура. Ырларын барактап олтуруп кайсыл ыры сизге таасир калтырды, ошондон окусаңыз? Көрүнүп койсоң болбойбу. Угузбай таттуу кебиңди, эстеттиң өткөн кезиңди, жаныма жакын жолобой, жабырда калсын дедиңби? Жабырда калсын, өртүмдө калсын дедиңби? Өртүмдө калсын дедиңби? Сен үчүн келдим каралап, айлыңда жүрөм аралап, чыкпасаң сулуу өзүмө, тең туштар укса жаманат, тең туштар укса, курбулар укса, досторум укса жаманат. Караңгайсыз түнүндө, үйүңдүн турам түбүндө, окшоттум сенин элесиң, алманын жыттуу гүлүнө. Алманын жыттуу, өрүктүн жыттуу, жийденин жыттуу гүлүнө. Кат жазып сага киргиздим, келдим деп кабар билгиздим, жашара түшсүн өмүрүм, шоулаңды мага тийгизгин. Шоулаңды мага, нуруңду мага, жарыгың мага тийгизгин. Кыялга баттым термеле, көкөлөп уштум сермеле, сен чыкпас болсоң үйүңдөн, чакырдың кел деп эмнеге? Чакырдың кел деп, кат жаздың кел деп, сүйлөштүң кел деп эмнеге? Кет албай жүрөм кыйналып, кайгыга салдың мынчалык, көрүнүп койсоң болбойбу, көңүлүм калсын тынчалып, көңүлүм калсын, ойлорум калсын, жүрөгүм калсын тынчалып. Эми баягы дениңарды суу адамдар деле ар кандай шылтоону айтып, баягы намаз окуудан, орозо кармоодон мындай четтеп кетебиз дечи. Анан бирок мисалы апанын намаз окуусу, орозо кармоосу бул милдетпи? Албетте ооба, себеби көзү гана көрбөйт, калган жагы Кудайга шүгүр жакшы. Ошондон бизде жакшы сөз бар го, көзүм сокур болсо болсун, көкүрөк сокур болбосун депчи. Кудайга шүгүр, апабыздын көкүрөгү ачык экен, Аллах Таала бериптир. Сөзсүз намаз окуш керек. Ар бир себеби шарият ушунчалык дин жеңил нерсе. Тик туруп оку дейт, эгер тик туруп отурганга кудуретиң жетпейт, анда отуруп алып оку. Отуруп деле окуй албам, анда жатып алып оку. Бул жаштарга үлгү болот десек болобу? Сөзсүз жаштарга үлгү болот. Жаштарга дагы үлгү, деги эле жанагы жалкоолук кылып жүргөндөрдүн бүт бардыгына үлгү. Аз айтып атпайбы, жазбасам көкүрөкмө батпай кетип атат. Бул чын эле. Негизи адам баласынын башыга караганда ашказан жакшы иштейт экен да.
bu туура эмес нерсеси келсе сразу эле кусуп чыгарып берип, нарактан бери кылып, айыл кылып берипчи. Ал эми баш болсо ошо киргизип алып, киргизген нерсени чыгара албай кыйналып эле стресс болуп жанагыдай боло берет экен да. Ошондуктан намаз окуп, машалла, дуа кыла бере турган болсо, бул нерселер чыга берет, андан кийин жеңилдей берсе. Кайсы ыры сизге таасир калтырды? Ошонусун окуп бериңизчи. Негизинен мен өзүм акыркы күндөрү көбүнчө эмнегедир эне жөнүндө көп жазам. Бул китептен эне жөнүнүн атайын темасын тандап алдым. Анда окуп берейин, ары менен баштайын. Угалыча эне деген сөз кандай, курсагынан жан киргизип денеге жарым канын бизге жумшап жаткандай, ойлоноло эне деген сөз кандай, биз дүйнөгө келген кезде көз ачып, биздер менен эне бакыт тапкандай. Көрдүңөрбү, эне деген сөз кандай, ар бир үйдө эне күйгөн шамчырак жер жүзүнө жарык берип жаткандай. Билдиңерби, эне деген сөз кандай, аппак сүтү бүткөн бою балкытып, бул жашоодо бизге өмүр чачкандай. Айткылачы, эне деген сөз кандай, адамдарга адам кошуп көбөйтүп, өлгөндөрдү кайра төрөп жаткандай. Дагы айтамын, эне деген сөз кандай, эне үчүн ырлар келсе оюма, дагы көп-көп жаза берем ар кандай. Таасирдүү ыр экен дедим да, ушул өзгөчө эне деген ыры өзү баягы. Ушундан улам мен апага суроо узаткым келип атат, Махматчы апагачы. Эне албетте биз үчүн эне, саламаты эжебиз да эне болуп калды да. Анан бирок сиз жеңеси катары мен сизге суроо узаткым келип атат да, мурдагы кезде жеңенин ролу кайын сиңди үчүн өзгөчө бир чоң эле го. Анан турмушка узатуу маалында мисалы куда деле түшүп келгендер болуптур. Эмне себептен турмушка беришкен эмес? Мен ал кезде келинмин. Муну мен ошончо жакшы көргөнүм менен бойго жеткенден кийин, жанагындай жарым жан болуп калгандан кийин апасы бир жерге барып өзүнүн өтүлүн өзү ала албаса, өзү бирдемеге жарабаса, анан бирөөнүн колун карап, эми турмуш деген турмуш, жашоо татаал айланайындар. Анан кой эми ушу колум деле болсун. Эгер ал да тааладан жардам болуп, көзү жакшы болуп, өз турмушун өзү алып кете турган болсо макулбуз. Анан мынтип отурса бирөөнүн көзүн карап мүнкүр болгонго мен макул эмесмин деп апасы болбой койгон. Ушу баласынын жоктугун көбүрөөк арман кылат экен, Апасынын да баласы жок өттү. Апасынын да баласы жок, бир кайнысынын баласын багып алды. Кече ул эмес, кызы да жок. Төрөбөдү. Багып алган экен ал жакта. Анан менин бир кызым багып алды. Алгач ушуну багып алып туруп, ушундан кийин ошо бир менин кызым, анан кайта бир уул багып алды. Алла Таалам жаратыптыр пенделерин, оозубузга салган экен келмелерин. Молдолордун башына белги кылып берген экен апапакай селделерин. Алла Таалам асыл жатсын көнөрбөгөн, азайбаган кемибеген көбөйбөгөн, азайбаган кемибеген көбөйбөгөн. Жараткандын жаралган жан баарысы көбөйсө да, жалгыз өзүң жаңыланып төрөлбөгөн. Пайгамбар бар баарыбызды колдоп турган, бул колдоп келген, бул жашоого, бул дүйнөгө жашоо үчүн жолдоп келген. Алардын төбөсүндө өзүң барсың, баарыбызды кырсыгынан коргоп келген. Кол чабалар. Жаштардан суроогум келип атат, эмне таасир алдыңар ападан? Кандай бир жакшы нерселерди алдыңарбы? Ким айтат? Бул эженин таң калган, көзү көрбөсө намаз окуп, Алла Таалага ушунча ыраазы болгондугу мен өзгөчө таң калтырып жатат. Анткени бүгүнкү күндө алтысан аман канча деген адамдар бар. Баары эле кандай десем намаз окуйт, же болбосо Алланы тааныбайт, билет бирок ибадат кылбайт. Ошол сыяктуу жалкоолор көбөйүүдө да. Эми алардын алдында мен бул эжеге өтө ыраазы болдум. Бул эженин таасири мага да ушунчалык таасир берди. Ушунча жашоосу чындыгында кандай десем, бул эжени көрүп туруп мен өзүм жашоомго ушунча шүгүр кылам, дагына шүгүрүм аз сыяктуу да. Анткени эже көзү көрбөй туруп ыр жазып атат, бирок намаз окуду. А мен көзүм көрүп туруп ыр жазам, бирок мен намаз окуп атам, бирок негедир дагы бир жерим кемчиликтей да. Анткени бул эженин ортого мен өтө ыраазы болдум да. Алла ыраазы болсун, өмүр берсин, Алла Таала ден соолук берсин. Келиңиз арттагы кыздарга. Бул апабыз чынында эле аябай күчтүү апа экен. Чынында эле мен аябай таасирлендим. Биз чынында эле көзүбүз көрүп туруп, 6 саныбыз аман болуп туруп, неге намаз окубаймын деген ойго келдим. Азыр чынында ыр жазбасам дагы бул апа чынында эле көзү көрбөсө дагы ушундай ырларды жазып, намаз окуп, ушундай Кудайга наалат келтирбей, наоборот Кудайга ыраазы болуп жаткан үчүн мен апама, ушул апабызга мен аябай ыраазы болдум. Жана биз өзүбүз эле мисал кылсак, өзүбүз 6 саныбыз аман, бирок ошол 6 саныбыз аман экенине дагы шүгүр кылбайбыз. Эмнеге биз башкалардай эмеспиз деген суроону өзүбүз
өзүбүзгө кайра беребиз да. Ал эми бул апа ошол суроону бербей, ошонусуна шүгүр кылып бизге мындай күч берди десем дагы жаңылышпайм. Арык айтчы, мына күнүгө сен менен чогуу жашайт апачы. Анан кирип чыкканында, же болбосо чай ичип, тамак ичип атканында, же болбосо оокаттарын бир жерге коюп кайра алганда кыйналбайбы? Жок, кыйналбайт. Биз деле мындай карашып, чыгарып, алып кирип, чайын куюп берип, жардам беребиз. Көбүнчө силерге мисалы радиодон ар кандай бир санжыраларды, поэзияларды көп угат экен да. Анан силерге көбүнчө кандай акыл насаат кептерди айтат? Жакшы окууга, ушундай максатыңар болсо, ошого кадам таштап, ошо алдыга жыла бергиле деп. Ушул кыргыз патентте кандайдыр бир деңгээлде жеңилдиктер жокпу дейм да, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн? Кыргыз патентте интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу бар. Ал жерде Кыргыз Республикасында чыгармачылык жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүккө өлгө түзүш жөнүндө жобого ылайык иштейт да. Ал жерде чыгармачыл адамдардын китебинин жарык көрүшүнө каржылык жардам көрсөтөт. Кайтарымсыз түрдөчү. Бирок бул маселе азыр өкмөттүн кароосунда, жобого өзгөртүү киргизилипчи. Кароосунда турат. Бекитилген болсо, буюрса 2018 жылдан баштап уже кайрадан бир жыл ортодо пауза болуп калды. Ошо 2019 жылдан баштап буюрса башкармалыктын отурумунда каралат. Эгер эжекенин ошо көкүрөгүмдө ырларым бар деп атпайбы? Ошону кагаз бетине түшүрүп, аны электрондук түрдө документтердин атайын бир тизмеси бар, аны мен эфирден сырткары түшүндүрүп берейин. Кайрылган болсо башкармалыктын отурумунда каралат. Анан мындай өзгөчө адамдарга өзүнчө бир жеңилдиктер болот да. Турда эжекенин 2 китеби чыгыптыр. Ошол 2 китепти чыгуусуна ким жардам берди жана эмне себеп болду? Китептин алгачан ал Азиздер сезими деген китепке Коңкабаев Кадыралы деген жээнибиз бар. Ошо биздин кайнатанын бир тууган жээни. Ошо киши жардам берип чыгарган. Анан мына Үмүт деген китебини ошо балдар эле мына келиндин күйөөсү Солтобай деген уулум бар. Анан жана эже сиңдиси Туйгун деген неме бар. Өзүнүн эле каржысы менен, ошо кыздын өзүнүн каржысы менен чыкты. Өзүнүн айткандай жүрөгүндөгү арманы чексиз, мунун арманын аңтарып, кайра отарып таштай албайт экенбиз, колдон келбейт экен. Жок дегенде ушул китебиндеки ырлары 1-2 немеге ырдалып, эл арасына чыгып калса деген эле оюм. Мен мына азыр элибизде Кыргызстанда акча маселеси кыйын болуп атканын билем. Акча болбосо койсун, бала чака багып атат, кар кылган деле жери жок. Көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече кошумча суроолор келген, жооп алалы. Эженин чыгармачылыгында сизге окшоштук жагы бар бекен? Эмнесинде дейт? Акын дегендин өзүндө окшоштук бар да. Акындын жан дүйнөсү баары бир акындар бири-бирине окшош болушат. Себеби акын деген ушул кичинекей бир кыпындан баштап ушул улуу ааламга ушундай бир керемет нерселердин баарына таасирленген адам. Эженин ырларын окуганда мен кадыресе эле акындардын ырларын окугандай болдум. Баягы жетик, өзүнчө бир жеткиликтүү, акындыктар эмети бийик эле, эч кандай баягы эже айтып атпайбы? Майралардай боло албай калдым депчи. Бул эми жазма адабият башка, төкмө башка. Эже чындыгында сиз 2 китебиңизди чыгарыпсыз эже. Ушул 2 китеп окурмандарын тапса эле, сиз окурмандардын жүрөгүнө кирген жансыз. Ошон үчүн ошол окурмандарга гана жеткирүү маселеси бар экен деп ойлодум да. Ошол көйгөй ошол. Окурмандарын тапса эле, а бирок жазылган китеп окурман таппай калбайт деп ойлойм. Эгер дареметтүү баягы өзүнүн деңгээлинде жазылган ыр болсо, сөзсүз ал окурманын табат. Оорулуу адамды караганга дагы чоң сооп болсо керек дейт. Оору эмес, ооруду караган адам оору дегенчи. Сөзсүз буладын даражасы бийик. Анан эң негизи пайгамбарыбыз айткан, оорулуу адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот деген. Ошону карап жатып, апамага дуа кылыңыз, эжемага дуа кылыңыз деп туруп ошонун батасын алып тура турган болсо, сөзсүз ар бир кылган батасы, ар бир кылган дуасы кабыл болот. Учурда акындар көп, китептери да көп. Китептерин өткөрө албай жүрүшөт. Ал эми апанын китептерин кантип коомчулукка жайылтуу керек дейт? 21-кылым
маалыматтык технологиянын гылымы болуп калбады. Анан соцсеттер аркылуу, социалдык тармактар аркылуу, башкалар аркылуу жайылтуу жолу менен алектенип жүрүшөт азыр. Мындай таасир калды. Акын тагдыры менен акын болот да. Анан бул эжекенин тагдыры бар акын катарында баладым да. Бул чыгармачыл адамдардын ичинде эң биринчи орунда турган нерсе бул тагдыр, акындык тагдыр. Себеби дегенде акын жасап эмес, жашап жазат дейт да. Ошон үчүн эжеке ошого таң калдым. Эгер эжекенин мүмкүнчүлүгү болгондо балким майра эжелер менен да айтышып калар беле, ким билет да. Мисалы төкмө акын болмок. Анан эми баягы мүмкүнчүлүккө жараша болуп тур. Анан муну жайылтуу максатында ошол мен жаш калемгерлер менен жолугушууларды өткөрүүнү сунуштайм. Социалдык тармактарда азыр могу неберелери бар экен, жакшы билишет болуш керек. Атайын бир баракчаларды ачып, ошону иштетип, анан сунушум ушул баягы эжеке айтып атпайбы, ичимде жүрөгүмдө ырларым бар, көчүрө албай атам депчи. Ошону жазууга ушул неберелери көмөкчү болсо, мисалы аябай чоң соопта калат деп ойлойм да, мисалчы. Көбүнчө ким менен сырдашат? Эмнелерди айтат дейт? Көбүнчө мени менен сырдаш. Анан ошо сиңдиси менен сырдаш. Эми ушу силерге эле айткан сырды айтат да. Ошол ооруп жаткан кезде мени менен урушканга чейин барды. Мен анда каралуу болчумун, күйөөм өлүп үйдө турган. Түнүндөсү келдим. Ооруп жүрөгүнө барып калды шичеге деген. Келсе менен мени карылар үйүнө тапшыр деди. Бирөөгө сырын айта албай, же бакырып ыйлай албай жүргөн мезгил окшойт. Анан сизден чыгарып алды урушуп. Анан уруштук экөөбүз. Учурдагы жаштарга эмнени акыл насаат катары айтат? Эстүү болсун, акылдуу болсун, кайрымдуу болсун, биздей картаңдарга мээримдүүлүк, кайрымдуулук жана өз пайдаларын, жардамдарын тийгизип турчун. Мен акын эжеге суроогум келип жатат. Эжеке, сиз байкап отурсам, жаатан бери эженин китептерин карап, ырларын окуп жаттыңыз. Ошол ырларынан акындык жактындагы өзүнүн түйшүгү болот, жана дагы жазылган ырларында өзүнчө аргументтер болот да. Башка 6 саны аман акындардан эмнеси менен айырмаланып турат? Жана кайгылуу жагы менен эмес, ал эми башка тараптан айырмачылыктарын айтып бере аласызбы? Эженин ырлары эми мен сен айткандай жаңыдан тааныш болуп атамын. Бирок эженин ырлары ошо сен туура баамдапсың. 6 саны аман кишилердей эле табиятты сүрөттөөсү, мисалы үчүн жылдыздар жөнүндө бир сонун ыры бар экен. Ошо өзүнүн баягы ички дүйнөсүндөгү көкүрөк көөдөнүндөгү көз менен карагандай да эжечи. Ошо өзүнүн элестөөсү менен, өзүнүн ошо бала чагында, Кудайга шүгүр, бала чагында табиятты көзү менен көргөн, жүрөгүнө сиңдирген, ошол көөдөнүндөгүнү азыр эми ырга чыгаргандыгына аябай ыраазы болдум да. Негедир мен көбүнчө ушундай тагдыр, оор тагдырлар көрсөм жана көп ыйлай берем да, негедирчи. Анан дегеле акындар өзү ушундай ыйлайбы? Мен улуу акын катары сен сурап атам да. Көп ыйлайм ошо эмне үчүн? Жүрөгүңүздө акындар ыйлак болуш керек. Бирок мен деле ыйлак элемин, бирок эч кимге көрсөтпөй ыйлайм. Анан ыйлаганда ырдан чыгарыш керек. Ошол ый келген учурда ырдан чыгарыш керек. Албетте эженин дагы бир өзгөчөлүгү намаз окуйт экен. Бул дагы жакшы нерсе дейм да. Намаздан дагы ушунчалык эже бир жашооуна чоң бир кубаныч алып келет да эжечи, намаз окуу менен. Ошону айткым келет. Бүгүн эфирге келип отуруп мен орустун күмүш доорундагы алтын доор, күмүш доор деп бөлүнөт эмес аларда. Александр Сергеевич Пушкиндер алтын доор болсо, андан кийин күмүш доордо Эдвард Асадов деген өзү Азербайжан улутундагы орустун гениалдуу акындарынын бири да. Ошол киши дагы 17 жашына чейин саламаттыгы сак эле болуп жүргөн. Анан согушка барып, анан октары көзүнө чачырап кетип, эрдик жасайм деп атып, анан эки көз көрбөй калып, анан өзүнө өзү кол салып, өмүрүнө кол салам деп аракет кылганда, анан жанында бир көмөкчү болгон медайым кылган экен да, ушул мен сени өмүр бою карайын, сен өмүрүңдү кыйба депчи. Анан ошол кишини элестеп кетти эжеке. Себеби дегенде мен таң калганым, ал кишиде мындай бир жашоого болгон нааразычылык,
деген нерсе жок да. Ырларында ушундай Гүлжеде айтты да, ушул бир ошол 17, 18, 19 жаштан баштап көрбөй калдым деп атпайбы? Ошол 19 жыл ичиндеги көргөнүнүн баарын баягы жазып койгон. Анан анча-мынча нерсени биз сезбеген, биз көрбөгөн нерселерди туят да. Мен да ошо Эдуард Асадовго таң калчумун, эжекке да таң калдым. Булар чын эле көкүрөгү менен көрөт. Бир нерсени туят. Бул эки көзү сак адамдарга караганда мындай чыгармачыл адамдар мындай сергек, мындай бир нерсени сезимтал болот. Сезимтал, аябай бир нерсени талдаганда башкача бир талдайт да, өзүнчөчү. Негизинен армандуу ырларды диний көз караш кандай карайт? Армандуу жазган ырлардычы? Эч кандай тыюу салынбайт. Ооба. Албетте ошол эле учурда нараазычылык, бирөөнүн аброюна шек келе турган, Аллах Тааланын жалгыздыгына, бирдигине наразы боло турган ырлар болбой турган болсо, шарият эч кандай караш болбойт. Жакшы, келин, ападан эмнени өзгөчөлөнтүп сабак алса болот? Ападан биз жашоодо эмнени алып мындай түзөнсөк болот? Мына ошол суроонун тегерегинде тагдырдын каарманы деген теманын тегерегинде дагы көрсөтүүнү жыйынтыктоо өтүңүздөр. Акжол, сизден баштайбыз. Тагдыр каарманы. Анан болгондо да чыгармачыл акын эжекенин сөз кылып атабыз бул жерде. Мен жаштарга, ушул эле чыгармачыл жаштарга бир үлгү болсун дейм да. Мисалы, ушул эжедей сезгич, көздүн кадырын, ден соолуктун кадырын билиш керек. Күтпөй, көбүнесе акындардын ушу жүрөгү назик болот да, анан бирөөдөн жардам күтүүнү жакшы көрөт да. Табиятынанчы. Анан ошого бир кайрымдуу болуп, бирөөгө жардам берип, бирөөгө жакшылык кылууга үндөйт элем. Мыкты чыгармаларды жаратууга бир эле көз керек эмес экендигин далилдеди да. Далилдеди, Мен айтарым, албетте көргөн адамдар эфирде боору ооруган болушу мүмкүн, байкуш, бечара депчи. Жок, бул апабыз байкуш деле эмес, бечара деле эмес. Бечара, байкуш деген ошол 6 саны аман болуп туруп намаз окубаган. 6 саны аман болуп туруп эч нерсе бир жаштарга таасир калтыра турган чыгарма жазбаган. Ушулар байкуш, ушулар бечара да. Ошондон мен айтар элем, апабыз айтып атат, мен жыл айлантып орозо кармаганмын депчи. Демек 36 жылды ойлонбой туруп кармап койгон да бул. Себеби орозо 36 жылда бир айланат. Мен Кудайга шүгүр, мен деле азыр өзүм 35ке араң толуп отурам. 12ден баштадым, бирок жыл айлана элек магачы. Демек апабыз бул толук үлгү ала турган, андан кийин эч кандай кайгырбастан буюрса бейиши даяр. Азыр Аллах жөнүндө жазды, Алла сен жалгызсың. Пайгамбарлар жөнөткөнсүң, бардыгы жолдорун көрсөткөн. Толугу менен акыйда деген дагы ишеним бар да биздечи. Акыйдасы дагы түз да. Сен мындай кылып койсоң болбойбу, эгер жаратканың чын болсо көзүн берип койсоң сага деген эмес. Толук ушунчалык ыраазы болгон ырларыны жазган. Демек апабыздын аны караган адамдардын булардын бейиште ордулар даяр. Мына биздики белгисиз. Биздики белгисиз. Ошондуктан 6 сабыз аман болсо дагы намаз окуп жатабыз, эртең менен турбай жатабыз. Деги эле башкаларга жардам бербей жатабыз, карабай жатабыз. Ошондуктан бизге үлгү боло турган жагы мына ошол болуп туруп, биз апага боору ооругандан көрө көбүнчөрөөк өзүбүзгө боорубуз ооруса жакшыраак болот. Себеби бирөөдү сыйлагандан кийин. Мен айтарым, апа айтып отурат да, баягы эне болбой калдым, бала көрбөй калдым деп. Чоң арман ушул экен да, эже. А бирок айтарым, эже сиздин балдарыңыз бар деп айткым келет. Эженин балдары ушул ырлар. Эженин балдары ушул жанында карап жүргөн могу неберелер, ушундай бир эже арманыңыз болбосун. Ушул ырлар сизге бала болот. Мен айтарым ушул. Дагы бир айтарым, баягы бизди көрүүчүлөр мүмкүн мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөздү айткым деле келбейт, бирок ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер карап отурган болсо, бул кишилерге дагы эженин тагдыры чоң, аларга үлгү деймин да. Алар дагы ооба, алар дагы өзүнүн жашоосунда эже мисалы үчүн бардык өзүнүн каалоосун аткарып келаткан жан катары бизге белгилүү болду да. Менде сөйт эле жок. Мына кыздын өзүнө берейин. Булардын баардыгы эсен болсун. Мени ушунчалык ушу жерге алып келгенине биринчиден айтсам, чоң рахмат.
эми булардын иштери ушундай илгери жылып дайым иштери улана берсин. Чоң рахмат болду. Көрөрмандарга бүгүнкү биздин каарманыбыз Саламат Зарипбекова үлгү боло алды десек болот. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.